Өтө боорукер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул орозого жеткизген Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун деп 7-каналда орозодо 30 сабак теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса мынакей орозонун башын баштап алып, Кудай буйрса Аллага шүгүр айтып, орозонун касиеттери жөнүндө сөз кылайын деп атабыз. Дин аалымы кыргыз элибизге ат көтөргүс, нар көтөргүс иштерди жасаган устазыбыз, Аалымдар кеңешинин төрагасы Замир Кары Ракиев келген. Ассалам алейкум устаз, орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Сиздердики да кабыл болсун. Устаз, анда эл журт менен бир амандашып алсаңыз баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар болсун. Бардыгыбыз мына аман эсен мына орозо айына жеткирип атат. Бардык калайык калкты ошо орозосу кабыл болсун. Орозонун касиеттерин Алла Таала ар бирибизге насип кылсын демекчимин. Алла разы болсун устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Жалпы ошол 7-канал жамааты дагы сиздин орозоңуз кабыл болсун деп Кудай Таалам ал жаныңызга берекесин берсин. Анда бүгүнкү темабыз керемет тема. Орозонун касиеттери деп бир сабак кылып берсеңиз, ачып бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми мына Кудайга шүгүр, Рамазан айына келдик. Анын баарыбыздын оозубузда жат болуп калды, зээнибизде жат болуп калган бир сөз бар. Бул орозо айы, Рамазан айы 12 айдын султаны болгон ай. Алла Таала ушундай экен, күндөрдүн эң султаны кылып, жума күнүн кылган, түндөрдүн султаны деп, кадыр түнүн кылган, айлардын султаны деп, мына ушу Рамазан айын Алла Таала бизге белек кылып бериптир да. Баягы илгерки үммөттөрдү билесиз, пайгамбарыбыздан мурунку пайгамбарлардын үммөттөрү ошондой узун жыл жашаган, 1000 жылдап, 900 жылдап, анан кийинкилер 300-400 жыл өмүр көргөндөр болгон. Пайгамбарыбыз да эми ошентип баягы менин үммөтүмдүн жашы кыска болсо, ошо кыска убакытта баягы ибадатка жетишпей калат деген тынчсыздануу. Эми пайгамбардын мээрими ушундай адам ченегис мээрим да. Бүт дүйнөдөгү энелердин, эненин балага кылган мээрими канчалык экенин билебиз. Эне үчүн, бала үчүн эне жанын бергенге даяр. Бирок бүт дүйнө жүзүндөгү эне аттууну алып келип койсоң дагы пайгамбардын бир үммөтүнө болгон мээримине тең келбей калышы мүмкүн да. Ошончолук мээрим менен пайгамбарыбыз тынчсызданат. Ошол учурда пайгамбарыбызга ушундай баягы кадыр түн белек катары берилген билебиз. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам орозо айы келгенде биз мисал үчүн бир ийгиликке жетишсек, бир сүйүнүчкө жетишсек, сөзсүз ата энебизге, же жубайыбызга, же балдарыбызга, же жакшы көргөн адамдарга сүйүнчүлөгөнгө шашылабыз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы бул Рамазан айын сүйүнчүлөгөн эле. Астына сахабалардын астына чыгып, силердин башыңарга ушундай бир ай келди. Бул айда бейиштердин эшиги ачылат, тозоктордун эшиктери кулпуланып жабылат, шайтандар чынжырланат. Бул айда бир түн бар, ал түндүн сообу 1000 айдан дагы артыгыраак түн бар деп пайгамбарыбыз ушундай сахабаларга сүйүнчүлөйт эле. Бул деген нерсе пайгамбарыбыздын эң сүйүнгөн күнү да. Пайгамбарыбыз эмнеге сүйүнгөн? Биз акылыбыздын деңгээлинче, иманыбыздын деңгээлинче сүйүнөбүз. Биз ар кимдин өзүнө жараша, деңгээлине жараша сүйүнөт. Бирок эки дүйнөнүн адам заттын таажысы болгон Алла Таала ошо пайгамбар менен сыймыктанган, эй пайгамбар сени менин сүйүктүүмсүң деген пайгамбарыбыздын сүйүнгөнү мына ушу орозо ай келгенде сүйүнгөн эле. Орозо ай келатканда ошондой бир касиеттүү айга Кудай Таала жеткирип атат. Бардыгыбыз баягы шүгүр кылалы. Пайгамбарыбыздын учурунда бир 2 жаш жигит келип пайгамбарыбызга иман келтирет. Анан ал учурда азырда жакшы түшүнүшүбүз керек. Биздин жана жихад деп коюп атабызбыз. Жихад деген бул күрөшүү деген маанида. Жихад десе эле биз согушту элестетишибиз керек. Жихаддын түрү бар. Эми азыркы технология өскөн учур, адамзат бири-бирин тааныган учур, илим билимдин жетишкен учур, маданият, медицина, койчу бардыгына жетишкен учурда жашап атабыз. Азыркы замандын жихады бул өзүбүздүн напсыбыз менен жихад болушу керек.
günөө иштерден алыс болуп атамбы, напсинин азгыруусуна кирип кеткен жокмунбу, күнүнө мечитке каттап атамбы, ата энемди какшаткан жокмунбу, адамзатка жакшылык кылып атамбы, Кудайга ибадат кылып атамбы деген гана аткаруу биздин жихадыбыз ушу болуп калды. А бирок пайгамбарыбыздын учурундагы жихадтар адамдар кол салып келет эле, талкалап келет эле. Мына биздин учурда да Баткан окуясы болду. Ар бир кыргыз ушул жерде уктай албай калдык. Чек арабыз үчүн ар нерсеге дайым болдук, туурабы? Бир чарчы метр жерибиз үчүн. Ошо сыяктуу, ошону туура түшүнүш керек. Андай эле мусулманчылыкта согуш бар экен, жихад экен деп эле бурмалап жумурткадан кырыс дегендер ошону чыгарып алатат. Бирок пайгамбарыбыздын учурунда ушундай келет эле, кары картаңды өлтүрүп, келип малдарын тартып алат эле. Ошондо анан баягы ошолорго жанын коргоого, динин коргоого анан каршы чыгышат эле да. Мусулманчылык бир эле кел талкала деп эле оозун ачып бере турган нерсе эмес да. Анан ошондо казаттарга ушундай уруштарга чыгат эле. Уруштарга чыкканда билесиз эми адам баласына кичине убактыңды бер дегенде канчалык болуп кетип атабыз. Убактың бир ата энеңе зыярат кылып койчу, бир оорулуу досуң ооруп калыптыр, больницага бир пакет кылып бир жарым саат отуруп койчу дегенге канчалык убактыбызды аяйбыз, туурабы? Экинчиден бир жетимге бир 1000 сом берип койчу дегенге канчалык эметип атабыз. Адамдар ал учурда жан бергенге чыгышкан. Жан берген. Артыбызда мусулман келечек балдарыбыз үчүн эл жерибиз бирөөнүн астында тебелетпейбиз, динибизди тебелетпейбиз бир мушрик кафырларга деп туруп анан аттанып чыгып кетишкен да. Казатка чыкканы чыгарылган ошондо. Анан ошол учурда мен айтайын, ошо эки жигит келип пайгамбарыбыз менен ошо сахабалар менен казаттарга катышкан ошондо шейиттерде. Анан бир күнү бирөө шейит болот, билесиз да. Эми эң шейитти эмне үчүн бааланат? Адам ар кандай абалда өлөт. Жанагындай эч нерсе эмес, жанын ортого койгон адамдын даражасы канча болот? Шейиттердин даражасы ошо пайгамбарлардан кийинки эле даража. Анткени алар чыныгы өзүн көрсөтө алган адамдар да. Жанымды да аябайм сен үчүн деген, Алланын дини үчүн, эл жери үчүн жанымды да аябайм деген кишилер. Бул деген миллиондон бир чыга турган нерселер. Ошентип бирөө шейит болот. Андан кийин да бирөө канча бир убакыттайын, бир жыл канча деп ушундай ар түрдүү китептерде келет. Ал киши жөн өзүнүн төшөгүндө эле кадимки эле табигый эле өлүм менен өлөт. Өлгөндөн кийин сахабалардын бирөө түш көрөт баягы экөөнү. Эми чогуу жол жүргөн жолдоштору да. Караса бейишке баягы кийинирээк жөн эле төшөгүндө өлгөн адам биринчи кирип аткан болот да. Таң калып пайгамбарыбызга келип, "Я Расулаллах, о Алланын элчиси, ушул экөө кетти эле билесиз, эки жигит. Ошо шейит болгонунан бирки жөн эле төшөктө жатып өлгөнү бейишке биринчи кирип атат" дегенде пайгамбарыбыз кимиси биринчи өлдү эле, шейит болгону биринчи өлгөн. Ал тиги канча жашады эле, баланча жашаган, Рамазанга келди эле, келген. Көрдүңбү, Рамазанга келген, Рамазан айында рүкү сежде кылган, Куран окуган, истигфар кылган, ошонун соопторунун себебинен ошондой болуп атат дейт. Урматтуу бардыгыбыз ошон үчүн билебиз, Рамазан деген бул оюнчук эмес экен да, жөн эле келип ооз ачып мындай эмес. Бул айда эң биринчи эмнени ойлошубуз керек? Эң биринчи, Кудайым, бул ай сен мээримиң төгүлө турган ай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аввалуху рахма, аусатуху магфира, ахируху итқун минан ниран. Бул айдын башкы 10 күндүгү деп коелу, башкы күндөрү Алла Тааланын мээрими төгүлө турган күндөр. Ортоңкусу кечирими, аягы Алла Таала адамдардын денелерин тозоктон азат кыла турган күндөр дейт. Эми жакшы ойлонуп көрөлү. Бул дүйнөдө мээрим болбосо жашай албайбыз. Адам адамга мээрим кылмайынча, бир начальник колундагы сотрудниктерге мээрим кылмайынча ошо мекемеде ийгилик болбойт. Ата эне балдарга мээрим кылмайынча, балдар атага мээрим кылмайынча бул дүйнөдө жашоо жок болуп кетет. Айбанатка, уйга, койго, жылкыга адамдын мээрими болбосо жашоо болбойт. Мээрим менен жашалат. Эми Алла Тааланын мээримин элестетели. Бул айдын баштапкы күндөрү Алла Тааланын мээрими түшөт дейт. Ортоңку күндөрү Кудай Таала күнөөлөрдү кечирип салат. Бул дүйнөдө ушуну ойлойлу. Эң чоң байлык бул күнөө кечирилген байлык. Алла пайгамбарыбыздын оозунан "Вама янтиқу анил хава ин хува илля вахю юха". Пайгамбар сүйлөгөндө абадан алып эле оюнан чыгарып сүйлөй бербейт. Пайгамбар сүйлөгөн сөздү биз сүйлөтөбүз дейт. Алла Таала мен сүйлөтөмүн дейт. Демек пайгамбарыбыздын турганы, басканы, жатканы, уктаганы, ичкени, жегени, сүйлөгөнү, унчукпай койгонун бардыгын Алла Таала көзөмөлгө алган.
Алла Таала туура эмес нерсени кылдырган эмес. Ошон үчүн миллиарддаган адам пайгамбардын артынан ээрчип атат. Ошенткен оюнан сөз чыгарбаган, бүт сүйлөгөн Алла Таала сүйлөткөн зат ушундай айтып атат. Ортосу эмне кечирим деп атат. Кечирим деп атабызбы? Кечирилгенден кийин, күнөө кечирилгенден артык бакыт жок. Үчүнчү нерсе, Кудай сактасын, баягы тозоктун отунан дейт, тозоктун отунан азат кыла турган күндөр дейт. Азыр жакшылап ойлонуп көрөлү бардыгыбыз. Баягы эч кимдин тагдырына салбасын, мына ошо күндөрдө туруп Алла Тааладан жалынып, жалбарып суранарбыз. Бул дүйнөдө Кудайым бирөөнүн көзүн алып барып, бир жерге допрос берип, клетканын артына кирип алып, кан тагдырлардан сактасын. Аз жашообузда көрүп атабызбы? Туруп, кичине жаңылып, жазылып, кээде жөнүнө жала жабылып, бир-эки суракка кирип чыккандачы адам ушу уктай албай, жылдап карып кеткенин көрүп атабыз, көрдүңүз да. Келип туруп бардык дүйнө көзүнө көрүнбөй, 50 жылдык жыргаганы көзүнө көрүнбөй, 50 жыл тапкан, сыздап тапкан акчасын бергенге да даяр. Эптеп эмнемди берсем дагы башым аман калса деп. Кичики эле бул дүйнөдө bir militsiyага түшсөң, милиция менен сүйлөшкөнгө болот да. Мындай сүйлөшүп, адамча түшүнүшкөнгө адвокат деген бар. Бирок кыяматтын таразасындачы ал жерде адвокат боло албайт эч ким. Унутпасын бул нерселерди. Аяктын, тозоктун азабы менен бул дүйнөдө эң азапты салыштырганда миллион эсе болуп кетиши мүмкүн да. Кудай сактасын. Анан ошондой азаптан дагы эгер ыйманыбыз болгон болсо, Алла Таала азат кылган күндөр деп атат да. Анан бул нерселерди жакшы түшүнөлү дагы орозодо эң биринчи ниетибиз ошо болуш керек. Кудайым, өзүң мээримиңди мага насип кылчы. Кудайым, күнөөлөрүмдү кечирип жиберчи деп. Алла Таала ушундай улуу зат. Биз адам баласы бирөөгө эметсек аны 10 жыл кек сактайбыз. Кээ бирөөбүз ошо өлүп атып, ошо кегибизди айтып өлөбүз. Адам ушундай кемчиликтүү экенбиз да. Кудай Таала андай эмес экен. Алла Таала ушундай кечирип таштайт экен. Кечиргенине акылың таң калып жетпей калат экен да. Анан Алла Тааланын кечирими болуп, эгер тозокко ылайык болгон адамдарда Кудай Таала тозоктон азат кылып таштай турган айлар. Эгер биз ихласыбыз болгон болсо, ошо орозону ушунда абайлап тут дейт аалымдарчы. Кандай дегенде, баягы орозону бузуп албаганга колуңан келишинче аракет кыл. Аздектеп, ошол жерде оозуңду да, бутуңду да, колуңду да, көзүңдү да, кулагыңды да, акылыңды да орозо туттур дейт да. Орозо туттур, арамга бастырба. Бул күндөрү өзүңдү сакта, өзүңдүн тилиңди зикир менен кыл, Куран окуу менен кыл, адамдарга жакшы сүйлөө менен кыл. Мына ушинтип туруп Кудайдан күнүнө кыйлап, жалынып жалбарып, я Алла, жаңылып жазылдым. Кудайым, билген күнөөм бар, билбеген күнөөм бар. Сен мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүсүң. Бардык тагдыр сенин колуңда. Аллахым деп, Аллага жөлөнүү менен тута турган болсо, иншалла Кудайым жанагы бүтүн Алланын мээрими дагы, Алланын кечирими дагы, Алланын тозоктон азат кылуусу дагы ошого жеткенге мындай Алла Тааланын баягы мындай айтканда гарантиясы бар. Жок, жөн эле таянып алып эле, орозону тутканды бир мода көрүп эле, койчу ден соолукка жакшы экен, кой. Аны менен орозо болбойт да. Орозо болобу? Чындап болот. Курани Каримде я аyyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun. О ыйман келтиргендер, Алладан коркула дейт. Ыйман келтир, кафирлар деген эмес. О ыйман келтирген. О мусулмандар, Алладан коркула. Кандай кылып коркула? Бизде бар эле мусулман. Бир азыр биздин кыргыздын баласын арыкта жаткан алкашында эле сен кафирсиң десе жакалашат ошо дагы. Эмне деп атасың депчи, туурабы? Кудайдан корком дейт, бар эле. Арак ичкени деле корком дейт. Бирок көрдүңүзбү Алла Таала? Эй иман келтиргендер, эй мусулмандар, Кудайдан коркула, кандай кылып? Корко тургандай кылып коркула дейт. Жөн эле корктум деп коюп эмес, аны корко тургандын шарты бар. Валя тамутунна илля ва антум муслимун. Силер өлгөнүңөрдө мусулман абалда өлгүлө. Эми эч ким гарантия кыла албайбыз да. Мен мусулман боюнча өлөм. Аны Алла билет. Кимдин мусулман боюнча өлөт, кимдин кафир болуп кетет, аны Алла Таала билет. Бирок көрдүңүзбү, аятта тафсирчилер ушундай дейт. О иман келтиргендер, Кудайдан коркула, корко тургандай кылып, анын акысын берип коркула. Силер мусулман боюнча өлгүлө деген. Эгер биз чыныгы корко турган болсок, Алла Таала көрүп турат. Мага эч ким миллиарддаган адамдын мактоосунун кереги жок. Мага миллиарддаган адамдын мага жамандаганын да кереги жок деген ушундай сезим киришкен. Мага Алла жетиштүү болду.
Kılgan namazımdı Allah görsün, bergen sadakамды Allah görsün, tutkan orozamды Allah görsün, barıp acılık kılganımды Allah görsün, adamdardı geçirgenimdi Allah görsün, ata-eneme kızmat kılganım Allah gana görsün. Büt barını Allah'a taştapçı, adamdın maktoosu dağı adamga tasir бербей, адамдын сөккөнү да таасир бербей калган даражага жүрөгүбүздү жеткиргенде мына чыныгы коркуу Алладан коркууну ошо деп эсептейт. Ким ушундай даражага өзүн жеткире алган боло турган болсо, Алла Таала иншаалла бул дүйнөдө ыйман менен алып кетет экен да. Анан Кудайым буйрса иншаалла бардыгыбызга ушундай жакшылык күндөрдү Алла Таала насип кылсын дейбиз. Эч кимди коркулбасын. Ошо эң касиеттүү айда туруп атабыз. Касиетин Кудай Таала насип кылсын. Анан мен мусулмандарга кайрылып айтарым. Туура бул айларда кылына турган нерселерчи касиет. Биринчи өзүбүздү, орозобузду, жүрөгүбүздү тазалаганга аракет кылалы да. Бир конок келаткандачы, бир уяттуу конок келатса, туруп үйүбүздү шыпырабыз, коробузду жайнайбыз, кой деп балдарыбызды магазиндерге чуркатып, дасторкон жасайбыз, туурабы? Эми Алланын коногу келди да бизгечи. Силерге берген подаркам деп. Bir adam misal üçün biz bir prezident ушундайла bir Садыр Нуркожоевич дейли. Үйүңө жөнөтүү дейли ушу китептичи. Муну мен берип койсомчу, муну ташталып кетиши мүмкүн. Бирок ушуну эле ошо президент берип койсунчу, ушуну баланча коюп. Ушуну өлгөнчө сактайт адамчы. Кадыр да туурабы? Биз ал президентибизди да жараткан, дүйнөдөгү падыша пайгамбарды да жараткан, Алла Таала жөнөтүп аткан подарка бул. Рамазан деген, пендем сага мону белек кылып жөнөттүм деп атканда, ушуну аздектеп алалы да көрдүңүздөр. Бир жерге конок келсе, туура эмес нерсе менен кабыл кылып, үйүң жыйнабаса, конок кандай абалда кетет, туурабы? Эми Алла Таала бирөөгө подарка берсеңиз да, мына бир дейли, бу теспени берип койдум дейли. Сиз мага бу теспени подарка еттиңиз. Бир жылдан кийин кайра эфирге келип ушу теспени мындай колумда жүрсөчү, сиздин деле жүрөгүңүз сүйүнүп калат. Кудай мен бергенимен ушу аздектеп жүрөт деп. Алла Таала берген нерсени да биз аздектеп алган Алланы сүйүндүрөт экенбиз да. Ошон үчүн биринчи Аллабызды сүйүндүрүп, жүрөгүбүздү тазалайлы бул айда. Экинчи нерсе, бул айлардачы садака көп кылалы. Аз-садака тутаруддул баля дейт. Садака баляларды тосот деген. Мүмкүн бир аварияга попал болуп, коляскага отурушубуз мүмкүн. Мүмкүн да келечегибиздечи. Ким андан меники гарантия деп эч ким айта албайт. Бирок берип койгон бир 1000 сомдук садакаңдын себеби менен мүмкүн ошо балага жолукпай каласың. Кайдан билесиң? Мүмкүн балаңды больницага алып барышың керек эле. Кудай берген садакаң менен мүмкүн ошо баланы тосуп коет. Кайдан билесиң? Ошон үчүн садака көп берели. Зекеттерибизди байларга, урматтуу телегөрүүчүлөр, бардык калка кайрыларыбызчы. Бул баягы динибизде ушул нерсе бар го. Бунияль исламу ала хамс деп. İslam dini 5 türküktün üstünde kurulgan. 3 minut vakti kalırsa. Birincisi Allah'a işenүү, пайгамбарга işenүү, namaz окуу, орозо тутуу, зекет берүү, ажылык кылуу. Бул Аллага ишенет экенбиз, пайгамбарга. Намаз окуганды дагы оңоюраак экен да, бул ден соолук, жолум ачылат, акча бербейт да. Орозо тутуу дагы ден соолук деп берет экен. Ажы дагы оңой экен да, ажыга туризм үчүн жер көрүп келем. Эң кыйыны зекет экен да, эң кыйыны. Чөнтөктөн берет, кайра кайтпайт да, анычы көрдүңүз да. Бирок Алла Таала ошо адамдарга ортомчу кылып байлыкты сага берип коюп атат да. Ошон үчүн бул айларда зекеттерибизди көп берели бир туугандар. Андан кийин бири-бирибизди ифтар кылдыралы, ата-эненин көңүлүн алалы. Урматтуу жаштар, ата-эне сыйлаганга көбүрөөк өтөлү. Ата-энеңерди ушу бир күлдүрбөй, бир көңүлүн ачпай, бир балам деп мынтип ордунан туруп кеткенчелик сага көрсөтпөй болсо ар жакка барып сүйүнүштөн ыйлап ийгенчелик бир жолу жакшылык кылбасаң, анда өмүргө бекер жаралдым деген да. Ар бир балага кайрыларыбыз да. Ошон үчүн ата-энеге бир белек кылганда, эми азыр көйнөктө, костюм, калпак дегенде элдин баары берип калды да, анычы. Андай эмес, мындай. Ар кимдин өзүнүн даражасы бар. Бир мынтип, мындай да орусча айткан, неужели менин балам ушуну кылбайт дегенде, чочуп кеткендей бир подарка кылып койгулачы. Мүмкүн колунан келгендерде, аман жөн эле багы тыйын тыпырга жетпей жүргөн эле кыйнала бербесин. Бирок ушундай адамдар колдон келишинче ушундай орозодо бир подарка кылып калсак, бири-бирибиздин көңүлүбүздү ачсак, кошуна колоң менен адамдардын көңүлүн алсак, жетим жесирге садака берсек, орозобузду тутуп, кечинде
таравих намаздар кечке чейин ифтарды белечи, ифтарды той кылып албайчы. Ифтар деген ошо 1 саатта бүтүшү керек. Бүтүп туруп дароо эркек кишилер чуркап таравих намазга келгиле, хатым Курандарга тургула. Жөнүнө чай ичип эле дасторкондо жылкы союп алып отура бер деген эмес ал. Көрдүңүздөр. Анан азыр шаар жерлеринде ушу көбөйүп кетти. Баягы ресторан, эмелерди ооз ачуу аябай көбөйдү. Кудайга шүгүр жакшы. Бирок көбөйүп баратабы, мен элге айтып атам, болду. Айыл жерлеринде андай эмес экен. Бул шаар жерлеринде көбөйүп баратабы, башка форматка өзгөртөлү депчи. Ошо пакеттерге бир 3000-5000 сомдук продукты кылып, ошо колунда жок жетим жесир башкаларга ошо жеткирип берип, ооз ачып койгула деп ошондой форматтарга өтсөк да. Алла таалам иши кылып орозаларыбызды кабыл кылсын. Ушул айдын касиеттери менен касиеттүү, ушул айдын улуулугу менен баардыгыбызды улуу кылсын. Кудайым баардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, дүйнөдө шерменде кылбасын, ахиреттин азабынан сактасын. Аларды устаз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү ошол сабагыбыз соңуна келди. Ошол бүгүнкү сабагыбызды мурунку Кыргызстан муфтий, дин аалымы, Аалымдар кеңешинин төрагасы Замир Кары устазыбыз буюрса сабак кылып берди. Кийинки орозодон жолугушканга чейин Аллах тааланын саламат, тынчтыгы, берекеси менен болсун.